Assalamu alaikum, hormatly Facebook görüşçüler. Буга чейин Улуттук университеттин айрым студенттери падал окуган деп нааразылыгын билдирип чыкты эле. Биз ошол боюнча атайын Улуттук университетке келип, Улуттук университеттин өкүлү Ардак мырза менен сүйлөшкөн турабыз. Азыр ал Ардак мырза бизге окуянын чоо жайын толук айтып берет. Ардак мырза, айтып берсеңиз, окуянын чоо жайы кандай болду эле? Негизи бул баягы чет тилдер факультетинин толугу менен көчүрүү боюнча негизи маселе бар болчу. Себеби ал жактын корпусу эскирип калгандыгына байланыштуу биз ошо жаңы жасалган корпустарга баягы оптималдаштырып көчүрүп келүү университет чечимин кабыл алынган. Бирок такыр жанагы жогорудагы студенттер кайрылгандай подвалга мындай окутканы жатат деген бул абсурд деп айтсак болот. Себеби азыр өзүңүздөр көрүп турган ушул шекил ушул зал биринчи этажы 5-чи корпустун ушул шекил залдын ичинде баягы мурунку бухгалтерия бардыгы тең азыр башка жака көчүрүлүп кетип атат. Алардын ордуна болсо ушул Улуттук университеттин чет тилдер факультетинин студенттери ушул зал ушул биринчи, экинчи этажы анан бир 3-4 кабинет, ал подвалда 3-4 кабинет бар, баягы жетишпей калгаса ошол шекил аудиторияларга окуталы деген чечим бар да. Анан өзүңүздөр байкап тургандай эле билбейм, кандайдыр бир мындай начар деле эч кандай бир шарт түзүлгөн эмес деп айтуудан алыспын. Себеби азыр жаңы жасалып атат бул. Балким ошо азыр жаңы жасалып аткандыгына байланыштуу жаман көрүнүп аткандыр, бирок мына толугу менен өткөн биринчи этаж азыр мындай үстүндө чөп көрсөтөбүз. Ушул жердеги бухгалтерия бардыгын тең башка жака көчүрүлүп, азыр ушул жакта окутканы жатабыз да негизинен. Бош ачык кабинеттер болсо кирип көрсөк болобу? Азыр мен бул жакты толугу менен бар көчүрүп кете элекпиз азырынча, бирок мына жасалган кабинеттердин иштеринин жасалгасы боюнча бардыгын тең көрүп чыксак деле болот. Мисалы үчүн азыр башкы бухгалтер өзү деле көчүп келип турат, ошол эки кабинеттин немеси боюнча катталсынчы. Өзүңөр көрүп тургандай мындай состояние мындай начар деп айтыштан аябай эле алыс. Себеби өзүңөр көргөндөй баардыгы тең жаңы жасалып атат. Эч кандай төлө жок. Болгон баардык кабинеттен ошо буюм ошо болушунча жасалып, түзөлүп, ошол эки жанагы чет тилдер факультетинин немелери үчүн ошол экинин баарын тең баягы атайын шарт түзүп берилген жерге окуп атабыз да. Эми азыр бул жакта өзүңүздөр деле көрөсүздөр, тиги азыркы тапта окуп аткан чет тилдер факультетинин состояниясын абалы көңүл кубатарлык эмес. Себеби ал жактын корпусу бул корпуска караганда ал жактыкы аябагандай эле эски. Ошол эки эски корпусту жаңылап салуу максатында биз бул жака көчүрүп келип атабыз да аларды. Жана студенттер айтып атышат, Пакистандан, Индиядан келген студенттерди окутат экен, бизди чыгарып салып туруп деп. Канчалык мыйзам негиздүү, чындыкка жакын? Бул чындыкка жакын эмес, бул мындай деп айтсак болот. Бизде өзүңүздөр белгилүү быйыл ошо медициналык факультет ачылган. Ошо эки медицина факультет ачылганы. Бул Индия менен биргеликте таскан немелерин адистеринин биргеликте неметип аткандыктан, ачылып аткандыктан ал жакта балким чындап эле чет элдик жарандардагы окуп алышы мүмкүн. Себеби мындай болуп атат. Ошо эки бузулган, ошо эки азыркы эски корпустун ар жагында мурунку военный кафедра бар бузулган. Ошол кафедранын жанына да чоң биз жаңы имарат курууну пландаштырып атабыз. Ошо быйылкы жылы 2020 жылы буюрса ошол жерге чоң имарат түшөт. Ошол экинин менен бир катар эле азыркы чет тилдер факультети окуп жаткан корпус дагы толугу менен оңдолот. Ошондо ошол экиге байланыштуу гана эми буну жөн эле баягы бөөдөй нерсени төдө кылып көрсөтүп атат деп айтсак болот. Себеби ал бул факультет бияка көчүп келип окуганы менен ал жердеги корпус да жаңыланып атат да. Ошол эле учурда ар жагында чоң имарат салынган турат. Эми анан бул чет тилдер факультети көп жылдардан бери ошол экил корпуста окуп келатат. Жалгыз эле ошол экил факультет бар ал корпустун ичинде. Ал
корпустан чыгып баягы бул жакта бир эле факультет эмес, бул жерде үстүндө дагы филология факультети бар, орус филологиясы бар дегендей. Эми ошол экинин баардыгы тең чогуу бир корпуста болгону каалабай жатышабы түшүнүксүз. Балким студенттердин дагы өздөрүнүн чындыгы бар дегендей. Ошол мол 5-корпустун азыр подвалы деп атпайбы? Ошол жерде бир көрүп койсок болобу? Болот, ал жерде дагы болот. Негизинен баягы подвал деп айткан мен өзүм ошол жерде иш бөлмөмдө ошол жерде болчу буга чейин. Ошол эки астында азыр ал жак толугу менен бүтүрүп, биз азыр бүгүнгө чейин киргизебиз деп жаткан жерибиз жок. Же эртең ушул эки өзүңүздөр көрүп турган мына мугалимдердин баардыгы ошо чет тилдер факультетинин мугалимдери азыр өзүңүздөр байкап атасыздар. Келип көрүп атышат кабинеттерди, состоянияларынчы. Себеби бизде бүгүн эртең менен дагы чоң жыйын болуп, ошол жыйында айтылган чет тилдер факультетинин мугалимдери өздөрү барып 5-корпустун абалын менен көрүп, кайсы жерлерде окуган атканын карап келиш үчүнчү. Ошол сыяктуу ошол өзүңүздөр көргөндөй мугалимдер өздөрү кыдырып жүрүшөт азыр. Бизде азыр ошол толугу менен жүрүп атат. Үстү жүргөндө мына азыркы тапта бүт жаңы эмелер алып келинип, материалдар алып келинип, бүт толугу менен ремонт болуп атат азыр. Бизге кайрылган студенттер айтып атышат, терезелери жок, караңгы бөлмөлөр деп. Жок, толугу менен кошулбайт эле. Мына өзүңүздөр көрүп көрсөңүздөр болот. Мына атталып жасалып, бүт баары тең ремонт болуп атат. Азыр терезеси жок дегенге бул таптакыр кошулбайбыз да. Себеби мына буга чейин өзүм ушул эки мына кабинет болчумун. Ушул жерде иштечүмүн, ушул жерде кабинеттерде. Кадимгидей эле жар. Бүт баардыгы тең жасалып, азыр оңдоп түзөлүп атат. Столдорду алмашылабы же? Бүт толугу менен. Бул жакта компьютерлештирилген кабинет сыяктуу болот. Себеби компьютерлештирилген кабинет деп айтып аткан себеби компьютерлер орнотулган кабинеттер көбүнчө караңгылартылат эмес, атайын жарыктын өчүрүш үчүн. Ошон үчүн ушул подвалды тандап алганыбыз компьютерлештирилген кабинет болуш үчүн, аудиториялар болуш үчүн ошо подвал болот да. Демек мындай жумасына 1-2 жолу эле келип компьютер менен сабак өткөн күнү гана. Компьютерден өтө турган сабактар Постоянно отурушпайт. Постоянно жогоруда көрсөткөн ошол эки үстүн. Мына өзүңүздөр көргөндөй окуу иштери боюнча бөлүмдүн жетекчилери да өздөрү кошуп, проекттер по хозяйственной части өзү кошуп ушул эки мына көрсөтүп, баардыгын тең эме кылып жүрөт да азыркы тапта. Бул жакта типографиясы бар беле? Ремонтту жайкы учурда жазса болбойбу дейт. Эми ремонтту жайкы учурда жазылса болот. Мисалы үчүн үстүнгө калапты көрбөдүңүздөрбү? Эми баардыгын бир учурда бүтүргөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок да. Үстүнгө калап толугу менен бүткөн. Анын үстү дагы бүткөн дегендей. Башка корпустар бар, өзүңүздөр корпус көп. Анын баардыгын тең бир учурда жазып бүткөнгө жетишпейт. Ошондуктан анын экинчи жагы болсо бизде жанагы каражаттар күзгүсүн түшөт. Себеби окуу жайга тапшырылып, баягы контракттык төлөмдөр баягы күзүндө түшөт эмеспи? Ошондуктан баягы этап менен жүргүзүлөт да баардыгы тең. Ошон үчүн ушул маалда. Бирок эми бул жерде эч кандай окууга тиешелүү мындай тоскоолдук жаралган жок. Себеби өзүңүздөр көрүп аткандай буга чейин бул жерде кабинеттер болчу, кызматкерлердин иш бөлмөлөрү болчу. Анан эми билбейм, бул жерден эч кандай баягы кыйкым табуунун деле эч бир негизи жок да. Бул жагында типография бар мурда? Бул жакта мурун типография бар болчу. Ал типография үстүнө башка жака көчтү окшойт. Азыр толугу менен ушул жер жалпы ремонт болуп атат да. Ошончо эле. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай биз азыр ошо Улуттук университеттин 5-корпусунун подвалындабыз. Ардак мырза университеттин өкүлүнүн айтымында бул жерде компьютер класстар болуп, студенттер жана компьютер менен сабак өткөн учурда гана келип бул жакта отурушат экен. Башка мезгилдерде мо 1-2 этаждарда окушат экен. Ал эми бизге кайрылган студенттер болсо бюджеттик негизде окугандыктан алар ачык айтып чыгып бизге түз эфирге чыгуудан коркушту, анткени биздин окуубузга зыяны тийип калышы мүмкүн деп. Андыктан биз өзүбүз эле келип Ардак мырза менен ушул жерде өз көзүбүз менен көрүп жатабыз.
Жогорку Мексика педагогика кафедрасы. Ушул экинчи кабаттан калган жетишпеген аудитория болсо ушул жактан берилет деп чечилген. Эми бул жакта кабинеттер Кудайга шүгүр жакшы эле. Өтө деле начар абалда деп айтуудан алыспыз. Бул жактагы ошо болгон кафедралар жанагы бул жерде буга чейин иштеп жаткан башка факультет бар. Ошо эки факультеттин кафедра деканаттары баардыгы тең башка жакка көчүрүлдү. Анын ордуна ошо бул жерде чоңураак эмелердин баары тең дастаналар бар. Ушул жакка ошондуктан бул жакка көчүп келебиз деп пландаштырып атабыз. Ошо. Азырынча бул жерде эч ким көчө элек. Өзүңүздөр көргөндөй чет тилдер факультети деле эч кандай көчүп келген жок азырынча. Жанагы боло элек нерсени эле азыр ушундай чоң талкуулуу неме болуп атат. Болбосо негизинен бирок негизи баягы көчүрүп келүүсү планда бар. Көчүрүлүп келинет да. Бирок студенттерге айрылгандай шарттары толугу менен тура. Урматтуу достор, биз азыр чет тилдер факультети отурган имаратка барып, башынан прямой эфирге чыгабыз. Анткени бул жер менен ал жердин аралыгы бир 5 мүнөттүк жөө басууга туура келет. Андыктан биз азыр кайрадан бир 5 мүнөттөн кийин түз эфирди улантабыз. Урматтуу достор, биз азыр чет тилдер факультетине келдик. Биз азыр бул жердин дагы окуу шарты менен таанышып, мүмкүнчүлүк болсо мугалимдер менен да сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Бул чет тилдер факультетинин корпусу жылга бул жакта оңдоо түздөгө аракеттери бар. Салыштырмалуу бирок азыр аудиториялардын баардыгын көрүп жатсыздар. Эми жана жогоруда биз биринчи көргөн жанагы 5-чи корпусуна караганда салыштырмалуу бул жак аябай эле тардык кылат. Биздин залдары дагы кыздар, уруксатпы? Азыр таптагысы. Мындай сыйра иштеп жанагы сиздерге жазгандай тигил жагы эмес, мына бул жакта бар да. Себеби здание эскирип калганына байланыштуу. Бул жер аябай тар экен, канча студент батат, 4төн отурса деле 16-17 студент арагын батчуда экен. Могул жерлерде аябай кир. Дубалдары мына көчүп түшүп калган. Могул жерден жаракалар кетиптир мына. Бул баягы жана жогоруда айтып өттүм, бул корпус бирден бир эски тарыхый корпус болуп эсептелинет. Бул илгери 40-жылдардын тегерегинде салынган имарат. Ошондуктан жылга оңдоо түзөө иштери жүрсө дагы баягы мындай өзүңүздөр көргөндөй жаранкалар пайда болуп, баягы ремонттоо иштерине муктаж да. Ошол себептен бул жакты дагы кайрадан жасаш керек. Сөзсүз түрдө. Ошол жасаш керек болгондугу үчүн биз ушул жердин окуучуларын жакшы шартта көчүрөбүз деген менен тигил корпуска көчүрүп жатабыз. Ошол ошондон улам чыгарат болуш керек деп ойлойм. Эми ал жактын балким биздин студенттер толугу менен ал жакта көрүшкөн эмес. Балким ошол себептен каршылык көрсөтүп атышкандыр. Бирок өзүңүздөр көргөндөй бул жакка салыштырмалуу тигил жактын абалы аябай гана эле жогору. Мария мындай дубалдарга жазып да салышыптыр. Эми бул жерде жүрөкчө тартып мындай жазып аркылыкке кылышкан экен. Эми ар бир студенттин колунан кармоо алгандан кийин эчтеке албайсың да. Бул жерде администрация келип, же болбосо ректораттан келип, же администрация келип уступайт, чукпайт, талкалабайт. Муну деле ошол өзүбүздүн студенттер өздөрү болушат, өздөрү ушундай акыбалга жеткиришет дегендей. Партага келип мугалим жазбайт, же болбосо ушул жердин мугалимдери келип алып чийгилебейт өзүңүздөр байкагандай. Бул жакта деле баягы студенттер өздөрү баягы
жерден билим алып атам деп сыйлай билсе, абалы мындан жакшыраак, дурусураак болмок деген ойлойм да. Дагы башка кабинеттерди көрөлүчү. Тагы үстүнө чыгат. Биз ошо чет тилдер факультетинде жүрөбүз. Азыр кимде кандай суроолоруңуздар болсо университетке тиешелүү берсеңиздер болот. Мен Ардак мырзадан түзмө-түз жооп алып берем. Аудиториялар бираз тар сыяктуу экен бул жерде. Бул жакта тар, кичигирээк залдар куш, аябай андай элечи. Кстати, кыздар чыккан кабинет бош болуш керек. Бул жак окуу бөлүмү дейт. Азыр дагы башка кабинеттерди көрөлү деп атабыз. Анткени бир эле аябай начар кабинетти көргөзүп койдуңар деген сөз болбош үчүн. Анткени баары бир сөздөр айтылат. Бир эле жаман кабинетти көргөзүп койдуңар да ошого шылтап атасыңар деп сөздөр айтылбасын деп биз дагы башка кабинеттердин абалы менен таанышалы деп атабыз. Кабинет бош экен. Бул жак кабинет эмес окшойт. Мына доскалар аябай эски, Союз убагындагы доскалар экен. Аябай тар. Тар да. Эң башкысы баягы студенттер үчүн кабинеттер кичигирээк экен бул жерде. Бул жакты негизи реконструкциялап, баягы толугу менен ремонттоп, балким эки кабинеттерди бир кылып чоң аудитория кылып жасаганга туура келет. Ошондой болгон учурда баягы окууга тоскоолдуктар жаралат сөзсүз түрдө, эгерде көчүрбөй туруп баягы баштап турган болчу болсо. Ошондуктан биз тиги жакка көчүрүп, бул жактан толугу менен ремонт жасалган. Баягы туура келип атат, ошол себептен тиги жакка көчүрүп атабыз да. Чоң сизге бир суроо берип алсак мүмкүнбү? Ошо бул жерде студенттер аябай коркушат экен. 5-корпуска көчкөнгө кандай карайсыз деп сурап алайын десем, уялчак кыз экен. Бул жагы дарыткан экен. Бул жакта эле өзү баргандай бар. Студенттер мына аябай. Охо. Балдары көчүп кеткен. Жаракалары бар. Ондай ДСП, ДВПлар менен кагып коюптур. Жазылган ар нерсе деп. Корчкалар. Мыктап салган экен да. Келесиз ошону айтып бересизби камерага? 5-корпуска көчүрөбүз деп атпыз эле, ошого көз карашыңыз кандай? Көз карашыбыз терс эле. Биз эмне үчүн ал жерге подвалга барып окушубуз керек? Как обычно студенттерге бизде контакттеп атабыз. Мен азыр өзүм барып көрүп келдим, ал жер подвал эмес экен. 5-корпустун 1-этажы экен. 1-этажы? 1-этаж экен. Подвалда иши подвал, 15 эле аудитория, 15 аудиториябыз батпайбыз. Негизи бул жерге да биз даже батпайбыз да, свободный кабинет жок вообще. Азыр бар мен мына Ардак мырза менен чогуу бардык, көрүп келдик. 1-этаж. Подвалда бир 2-3 кабинет бар экен, бирок основной 1-этажда окуйсуңар деп атат да. Подвалда колдоп атасыңар подвалга. жок, подвалда дегенди ким ушул сөздү ким айтты деп сурагым келип атат да. Бизде билем баардыгы эле студенттердин информациясы подвалда. Подвалда деген информация бар, Ушундай информацияны ким бериши мүмкүн? Подвалга окуйсуңар дегенде. Билбейм, баягы Самаркандан өрт чыкты десе, Самаркан
көрсөтүлөт. Жанагы 3-4 кабинет бар, подвалда. Себеби ал жакта болсо биз эме кылып атабыз да, компьютердик класс кылабыз деп, ошон үчүн баягы караңгылатылган деп атайын. Бирок өзүңүз состояниясын ал жактыкы подвал деген аты гана болбосо, ал жактын состояниясы мына кабинетке караганда 100 эсе мыкты да. Анан ал кандай болушу мүмкүн? Үчүнчү күчтөр, баягы чагымчылдар көп эле да. Андай чагымчылдар силерди дүрбөтүп, ал жакка башыбыз керек, ал жакта сырайып бар экен, андай экен, эмне экен деп ошол жерде айтып силер студенттер каршы болуп аткан подвалда өзүмдүн кабинетим ошол жерде болчу. 1,5-2 жыл ошол жерде отуруп. Ошондо сиз окуйсуз подвалга барып. Мен ошол жерде иштейм, ушу университетте. Ошол эки подвалда мен 1,5 жыл иштедим кабинетте. Чынын айтыш керек, эч кандай эле сырайып, өзүңүз көрдүңүз да баягы дуулоодуз. Кандай эле сырайып, кандай неме жок да. Эмне үчүн бул жерде ремонт кылбай анда ал жерге ушунун айласын табышат? Бизге мындан да жаман аудиториялар бар. бизге азыр айтышты, силерди ал жака көчүрүп туруп, анан бул жак ремонтлат экен, чтобы окуу иштерине. Бул жерде ремонт кылбай индустрияга сатып кетпей калган экен деп алчы. Договор коюп, ректарда бар экен, чүмөсү дегендер деп атабыз да. Бизге ушундай айтышты, силерди азыр ал жака көчүрүп туруп, анан бул жакта ремонтлат экен, себеби окуу иштерине тоскоолдук жаралбасын деп. Кайра бул жерге келебиз. Кайра бул жака келесиздерби, келбейсиздерби, анысын азырынча билбейбиз. Мана бул жака эле камера келип туруп, айтып берсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн пикириңиздер да. Ошол жерден ала береби? Бул жактан 5тен 2-өөнөн аласыңарбы? Сиз маалымат айтсаңыз. Макет интервью алам. Силер кайсы каналдан? Кайсы канал? Марал? Марал радиосу экен, бейме өксаңыз болот. Мен прямой эфирге тартылгам. Ракурс кейже. Мүмкүн болсо сизден бир көрсөтүп алалы, анан булардан бир көрсөтүп берсин, калган. Беребизби? Урматтуу достор, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Биз чет тилдер факультетине келдик. Бул жерде аябай ремонту жок, дубалдар көчүп кеткен, жаракалары бар. Ошондой экен, ал эми жаңы жерин дагы бая көрдүңүздөр, бир аз да болсо ремонту бар экен. Жалпы университеттин жетекчилиги мындан ары кандай чечим чыгарат, анысын чогуу байкап турабыз. Биз азыр кайрадан эфирге чыктык. Бул жерде студенттер биздин жакшы кабинеттерибиз бар. Силер аны көрбөй атасыңар. Бизге доомат коюшта, биз алардын дагы пикирин угалы деп мына келдик. Булар студенттер айтып аткан жакшы кабинетке. Саламатсызбы. Атыңыз ким болот? Кандай? Атыңыз ким, атыңыз? Нуржан. Нуржан, бул жерде студентсиз. Ооба. Кайсы курс? 4-курс. Франция. Бул жердин студенттери 5-курска көчүрөбүз деп атат. Ошол боюнча эмне айтасыңыз? Орусча болот. Так, көрүп атасыңар, биздин аудитория жакшы эле, бирок 5-курста биз подвалда окуйбуз деп жатат. Өзгөрүлөтүн, бирок балдар аябай жаман акыбалда дейт. Ошого биз көчкүбүз келбей атат. Потому что ал жакта, во-первых, это здоровье, во-вторых, там невозможно учиться, сам запах и само состояние кабинета просто невозможно. Поэтому мы собираемся прочитать. Мен барып көрүп келдим, ал жер подвал эмес экен, первый этаж экен. И как первый этаж? Обычно эле киргенде биринчи этаж, ремонту жакшы эле экен вроде. Өзүңүз барып көрдүңүз, мен көрбөдүңүз. Жок, көргөн жокмун, бирок сүрөттөрдөн көргөндө вообще ужасно көрүнөт. Өзүм действительно подвал болуп, терезелер жок, капкараңгы, ремонт ужасный и дышать нечем. Демек сиз бул жерде окуган жагат. Көчкүңүз келбейт. Сен дагы бир ооз айтып бер, аты жөнүңдү айтып.
Толбай Құдайберген. Өзім французский кафедрада оқимын. Мен сөзсіз мен көшкенге қарсымын. 5-ші корпустың подвалына және 1-ші этажына. Эми ал жак менен салыштырып болбойт, биздин 3 этаждуу окуу имаратыбызда. Жакшынакай кабинеттерибиз бар. Биз эч кандай подвалга же 1-ші этажга татыктуу эмеспиз деп ойлойм. Биздин студенттер канчалаган акчаны төлөйт. Жана баарынан обидносы то, что бизге объяснение эч кандай жок. Акырындан эле бир иштер жүргүзүлүп атат. Акырын барып аягында көчүп калат экенбиз да, ушу октябрь айынын ичинде. Студенттер жалпы жолунан баардыгы бул көчүүгө каршы, баардыгы эч ким макул эмес. Мына биздин азыр жакшы кабинеттерибизди, биздин имаратыбызды көрсөңүздөр болот. Биздин маңдайыбызда бул кафедра французского языка. Бул жакта биздин профессорубуз Мария Султановна Акышкеевна эмгек берет. Ал биздин ушу саналуу профессорлорубуз ошол подвалда мына ишин улантууга каршы да. Себеби ден соолукка абдан чоң зыян жана билим сапатына бардыгына терс таасир берет. Булар мугалимдер бе? Обед кылачак окшойт да, эме кылбай да коелу. Эми албетте ачыктан айкын эле 3 этаж окуу имаратында окуган менен подвал менен 1-ші этажда окуган айырмасы асман менен жердей деп ойлойм. Эми ушунча 800гө жеткен студентти ошол жакка көчүрүш жакшы деле идея эмес го дейт. Бул кандай? Кантип ушу ойлонушкан жокпу билбейм, то что студенттер буга каршы чыгарын эмне үчүн ойлонбойт? Канчалаган акчаны төлөшөт. Өздөрүнүн ден соолугуна дагы зыян берет. Ал жакка көрүп, ал жакта сыйрасып экен. Подвалга киргенде жок, жешти эмес. Жана кабинеттер сөзсүз мындай мынча сына кабинеттерде келет да. Сен жакшы кабинеттер көрөм деген ошону кабинетти көрөбүз. Ал биздин бардык эле кабинеттер жакшы. Кала кабинеттерибиз эгер 5-ші курс менен көрсөңүздөр алда канча берет? Биздин студенттер ийгек болгон экен. Ар бир кабинетибиз жалган, ар бир кабинетибиз үчүн шартта да. Биздин дагы андай кабинеттер болгон жок. Сөзсүз алып Картага кайерде? Биздин максат жалпы эки тараптын тең пикирин билгизүү. Студенттер көчүшү керек деген принципте карманбайбыз, көчпөшү керек да дебейбиз. Бизге Мен ойлоп атам, эгер көчтүрбөсө макул, көчтүрбөй эле койсо нормально эме ремонт кылып коюш керек. Биз деле контракт туруп атабыз, мисалы, азыр орто чесип эметкенде бул жерде 1-ші курстан менен контракт миллион деп жазып. Артын карасак, обычный эле линолеум жерге койгон. Ушул доска боло Кыргызский национальный университет ачып караңыз. Линолеум жерге таккан доска. Если нормальные условия, вот именно кыздар силер 5-ші корпуска көчкөнгө кандай көз караштасыңар? Условиясына чыдап окуткандан кийин анан ушул корпусу да бизден алып коюп подвалга көчүрүп койгонду вообще караңыздар, биз 35 000 40 000 контракт төлөп окуткандан кийин бизге андай условия Силер ушунда кайсы курсуңар? Экинчи курс. Былтыр келгениңерде эле ушул акыбал болчу туурабы? Эмне үчүн былтыр айтпадыңар? Ремонт кылып бергиле, столдорду алмаштырып бергиле деп. Биз былтыр айтканда баары деле мугалимдер былтыр мугалимдер ректорго барып кайрылган болчу. Ректорго барып кайрылганда
жарма колдонбойсуңар деген. А биян ремонт болгон ошондон бери эле урунуп атыр. А ректор жөн мугалимдер жөн эле өзүнүн жанында кетирип. Мисалы журналисттер главный корпуста окуйт, алар деле бизде карайт, алар деле бизде студент, а биздин башка алар. Журналисттер деле 8-корпустун подвалында окуйт. Журналисттер 8-корпустун подвалында окуучуму? Азыр алар да ушунда петиция кылышып, алар главныйга келишкен. Азыр деле ошо жерде окуйт. Бакыл окшо деле алар да бүт эме бар да, условия бар, экономикада бар. Инфактан башкасы. Жүрүңүз, ага жакшы кабинеттериңизди көрүп бересизби? Биринчи этажда ошондо. Гид болуп аткан бала каякадыр кетип калыптыр. Жакшы кабинеттерим бар, көргөзөм деди эле. Анда өзүбүз эле көрө беребиз анда. Şunlardan birinci etaja düşüyoruz. Жалпы жанынан айтканда, студенттер көчпөй үйсөп атыптыр. Ал эми мектеп жетекчилиги болсо студенттерди көчүрөбүз деп атышат. Эми биз студенттер көчсүн же көчпөсүн деген нерсени айтуудан алыспыз. Биз болгону студенттердин дагы окуу имаратынын жетекчилигинин дагы көз карашын чагылдырып, өздөрүнүн пикирин чыгарабыз. Биз андан башка эч нерсе кылбайбыз. Мен сени таппай калып анан кетейин деп аткам. Да эмнелерди айтып бере аласың азыр? Түз эфирди жыйынтыктаганга чейин. Эми жыйынтыктаганыбыз ошол эми мына ушундай татынакка имарат үстүнө көчүүгө каршыбыз. Жана бизге кайдыгер болбогон адамдардын баардыгына коомчулукка кайрылабыз деп колдоо күтөбүз баардыгынан. Эми ушундай калыссыздыкты токтотуш керек. Биздин студенттер каршы 5-корпуска көчүүгө каршы. Сиздер ошондо жалпы студенттер каршыбы же балким барам дегендер да бардыр арасында? Кээ бирөөнө барьер болгондор да бар да. Бирок көпчүлүгү бардыгы деп деле айта алам. Анткени ачыктан айкын нерсе болуп кетти. Подвалга эч ким окугусу келет. Жана бизде бардыгы контракт төлөп аткандан кийин 2017-2018 жылкы окуу жылынан бери бюджетти жоюлган да. Демек, 4-курста гана 1-2 гана группа бар, бюджетте окуган. Саналуу группа деп айтайчы, саналуу группа бар. Калган баары контракт төлөйт. Анан ушунча акча төлөп, анан ушундай татаал шарттар менен барып, жана жетишсиз кабинеттерге, подвалга дегендей, биринчи этажга ошентип барып, административдик кабинеттер менен чогуу окуганга эч ким макулдугун бербейт. Жана биз аягына чейин турабыз. Кийинки немелерди, протесттерибизди, иштерибизди, подпись чогултуп, каалаган аракетибизди кылабыз. Чоң рахмат.